мега популярдуу болгон учурларыбыз болгон саясатчылардынчы. 2005-2007 чейин ким микрофондо болсо жогорку кеңеште ошол эл КТР көргөзөт эле, журналисттер ошол жөнүндө жазат эле. Башка тың чыккан, башка акылдуу адамдар жөнүндө эч ким мындай билбейт эле. Анткени алар ал жерге жетпейт эле. Өзүнчө кайсы бир монополия, элитанын монополиясы болду, бар эле деп айтсам болот да, информация талашында. Ошон үчүн саясатчылар мега популярдуу болду. Аларды даже эмчектеги сага окшогон балдар дагы кызыгып мындай карады. Ошон үчүн биздин эл мындай политизированный эл болду. Кече бир казак сүйлөп атат Америкада. Кыргыздар абдан политизированный эл депчи. Баарын билишет, талкуулап турушат Америкада жүрсө дагы деп. Биз политизированный эл болдук. Ошон үчүн биздин элде коңшулардан айырмаланган мүнөз, улуттук мүнөз пайда болду. Биз мүнөзүбүз менен айырмаланабыз. Анан көбү Текебаев 30 жыл эмне кылды дейт. Балким менин кылганым граммда өлчөнбөйт, сантиметрлеп өлчөнбөйт, кол менен кармап сезбейсиң. Мен кыргыз элинин ушул мүнөзүн жаратканга салым кошкондордун биримин.